Нундун уулу Жашия. 1-бөлүм. Теңирдин кулу Муса каза болгондон кийин Мусанын кызматчысы Нундун уулу Жашияга Теңир мындай деди: Менин кулум Муса көз жумду. Эми сен тур. Мен Исраил уулдарына берип жаткан жерге Исраил уулдары менен бирге мына бул Иордан аркылуу өт. Мусага айтканымдай бутуңар баскан жердин баарын мен силерге берем. Чөлдөн жана мына бул Лебанон жеринен улуу Эфрат дарыясына чейинки хеттиктердин баардык жери, ошондой эле батыштагы улуу деңизге чейинки аймак силердики болот. Өмүрүң өткөнчө сага эч ким туруштук бере албайт. Мен Муса менен кандай болсом, сени менен да ошондой болом. Сенден четтебейм, сени таштабайм. Бекем, кайраттуу бол. Анткени мен ата бабаларына берем деп убада кылган жерди бул элдин карамагына сен өткөрүп бересиң. Болгону бекем, өтө кайраттуу бол. Сага менин кулум Муса берген мыйзамды так сактагын жана аткаргын. Баардык иштериңди акылмандуулук менен кылуу үчүн андан оңго да, солго да бурулба. Бул мыйзам китебинде жазылгандар оозуңдан түшпөсүн. Анда жазылгандардын баардыгын так аткарыш үчүн алар жөнүндө күнү түнү ой жүгүрт. Ошондо сен өз жолдоруңда ийгиликке жетишесиң жана акылмандуулук менен иш кыласың. Мен сага буйрук кылам. Бекем, кайраттуу бол. Жалтанба да коркпо. Анткени сен кайда барсаң, Кудай Теңириң ошол жерде сени менен болот. Анан Жашия эл башчыларга мындай деп буйрук берди: Станды аралап элге мындай буйрук бергиле. Жолуңарга азык камдагыла. Анткени 3 күндөн кийин ата бабаңардын Кудай Теңири силерге мурас кылып берген жерди алганы барыш үчүн Иордандын ар жагына өтөсүңөр. Ал эми Рубейн, Гад уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна Жашия мындай деди: Теңирдин кулу Муса силерге эмне буйруганын эстегиле. Ал мындай деген: Кудай Теңириңер силерди тынчтандырып, силерге ушул жерди берди. Аялдарыңар, балдарыңар жана малыңар Иордандын ары жагында Муса берген жерде калсын. Ал эми силер согушка жарактууларыңар куралданып алып, бир туугандарыңардын алдында баргыла да аларга жардамдашкыла. Теңир силер сыяктуу эле силердин бир туугандарыңарды да тынчтандырмайынча, Кудай Теңириңер берген жерди алар мурас кылып алышмайынча аларга жардамдашкыла. Ошондон соң мурасыңарга кайрылып келгиле да Теңирдин кулу Муса Иордандын ары жагынан чыгыш тараптан берген жерди ээлегиле. Алар Жашияга жооп кылып: Бизге эмне буйрусаң, ошонун баардыгын жасайбыз. Кайда жиберсең, барабыз. Биз Мусаны кандай уксак, сени да ошондой угабыз. Кудай Теңириң Муса менен болгондой, сени менен да болсун. Сенин буйругуңа каршы чыккан, сен буйрук кылып айткан сөздөрүңдүн баардыгына кулак салбаган ар ким өлүм жазасына тартылат. Болгону сен бекем, кайраттуу бол дешти. 119 забур. Кайгырып турганымда Теңирди чакырдым. Ал мени укту. Теңир менин жанымды жалганчынын оозунан Амалкөйдүн тилинен куткар. Амалкөй тил сага эмне берип, эмне кошот? Теңир аларга күчтүүнүн курч жебелерин Сөксөөлдүн күйүп жаткан чогу менен кошо жиберет. Мешекте турганым үчүн, Кейдар чатырларында жашаганым үчүн мага кайгы. Менин жаным тынчтыкты жек көргөндөр менен бирге көп жашады. Мен тынч жашаган адаммын, бирок мен сүйлөсөм эле алар согушканга даяр. 120 забур. Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам ошол жактан келет. Мага жардам асман менен жерди жараткан Теңирден келет. Ал сенин бутуңдун олку-солку болуусуна жол бербейт. Сени сактоочу үргүлөбөйт, Исраилди сактоочу үргүлөбөйт жана уктабайт. Теңир сенин сактоочуң, Теңир сенин оң жагыңда турган далда. Күндүз сени күн куйкалабайт, түнкүсүн ай үшүтпөйт. Теңир сени ар кандай жамандыктан сактайт. Сенин жаныңды Теңир коргойт. Теңир мындан ары түбөлүккө сенин киргениңди да, чыкканыңды да сактайт. 121 забур. Мага жүр Теңирдин үйүнө барабыз дешкенде мен сүйүнүп кеттим. Мына Иерусалим, биздин буттарыбыз сенин дарбазаңдын алдында турат. Иерусалим, Иерусалим, сен бир бүтүн шаар болуп курулгансың. Ал шаарга уруулар, Теңирдин уруулары киришет. Алар Исраил мыйзамы боюнча Теңирдин ысымын даңазалашат. Ал шаарда соттун тактылары, дөөт тукумунун тактылары турат. Иерусалимге тынчтык сурагыла. Сени сүйгөндөр жыргап жашашсын. Сенин дубалдарыңда тынчтык болсун, үйлөрүңдө жыргал турмуш болсун. Өзүмдүн бир туугандарым менен жакындарым үчүн айтып жатам. Сага тынчтык каалайм. Кудай Теңирибиздин үйү үчүн сага жыргалчылык каалайм. 61-бөлүм. Теңирдин руху менде. Анткени Теңир мени жакырларга жакшы кабар таратууга майлады. Мени жүрөгү кайгыргандарды айыктырууга, туткундарга эркиндик жарыя кылууга, камактагыларга толук боштондук жарыя кылууга,
Теңирдин ырайым кыла турган жылын жарыя кылууга, Кудайыбыздын өч алчу күнүн жарыя кылууга, кыйналгандардын бардыгын сооротууга, Сиондогу кайгыргандарга гүл ордуна жасалга, ый ордуна кубаныч майын, кайгылуу рух ордуна даңктын кийими берилерин жарыя кылууга жиберди. Аларды адилеттүүлүгү менен улуу жана Теңир өзү даңкталыш үчүн отургузган көчөт деп аташат. Ошондо кылымдар бою жаткан урандыларды кайра курушат, байыркы урандыларды калыбына келтиришет, байыркы уруулардан калган, бүлүнүп таланган шаарларды кайра курушат. Бөтөн жерликтер келип, силердин малыңарды багат. Чет өлкөлүктөрдүн уулдары силердин дыйканыңар, жүзүмчүңөр болот. Силер болсо Теңирдин ыйык кызмат кылуучулары деп аталасыңар. Силерди Кудайыбыздын кызматчылары деп аташат. Силер элдин энчисинен пайдаланасыңар. Алардын атак даңкы менен даңкталасыңар. Маскара болгонуңар үчүн силерге экесе болот. Кордук көргөнүңөр үчүн энчиңерге сүйүнөсүңөр, анткени өз жериңерде экесе аласыңар. Силерде түбөлүк кубаныч болот. Анткени мен, Теңир, акыйкаттыкты жакшы көрөм, талаптоноочулук менен зордук зомбулукту жек көрөм. Аларга чындык боюнча сыйлык берем, алар менен түбөлүк келишим түзөм. Ошондо алардын тукуму элдер арасында белгилүү болот. Алардын укум тукуму уруулардын арасында белгилүү болот. Аларды көргөндөрдүн баары алардын Теңирден баталган тукум экенин таанып билишет. Теңир жөнүндө кубанам. Кудайым жөнүндө жаным кубанат, анткени ал мага куткаруу чапанын кийгизди. Чындыктын кийимин кийинтти, ал мага күйөөгө таажы кийгизгенсип таажы кийгизди. Ал мени колуктуну жасалгалар менен жасалгалагансып жасалгалады. Анткени жер өзүнүн өсүмдүктөрүн өстүрүп чыгаргандай, бак себилген уруктарды өндүргөндөй, Кудай Теңир да бардык элдердин алдында акыйкаттык менен даңкты көрсөтөт. 9 бөлүм. Ошондо Иса кайыкка түшүп, кайра өз шаарына сүзүп келди. Бул жерден ага төшөктө жаткан шал оорлуу бир адамды алып келишти. Иса алардын ишенимин көрүп, шал оорлууга коркпо балам, күнөөлөрүң кечирилди деди. Ошондо мыйзам окутуучулардын кээ бирөөлөрү бул Кудайга акарат келтирип жатат деп ойлошту. Иса алардын оюн билип, эмне үчүн жаман ойлоп жатасыңар? Күнөөлөрүң кечирилди деп айткан оңойбу же ордуңдан туруп бас деп айткан оңойбу? Бирок силер адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн, деди да шал оорлууга ордуңдан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ордунан туруп төшөгүн алды да үйүн көздөй жөнөдү. Муну көргөн эл аябай таң калып, адамдарга ушундай бийлик берген Кудайды даңктады. Иса ал жерден өтүп бара жатып, бажыкананын жанында отурган Матай деген адамды көрүп, ага менин артымдан ээрчи деди. Ал ордунан туруп Исанын артынан жөнөдү. Иса Матайдын үйүндө дасторкон үстүндө отурганда көптөгөн салык жыйноочулар менен күнөөкөрлөр келип, Иса жана анын шакирттери менен бир дасторконго отурушту. Муну көргөн фарисейлер Исанын шакирттерине: "Эмне үчүн силердин устатыңар салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бирге тамактанып жатат?" дешти. Муну укканда Иса аларга: "Дарыгер соо адамдарга эмес, оорлууларга керек. Баргыла да, мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм" деген сөздүн мааниси эмне экенин билип алгыла. Анткени мен тобо кылууга адилеттүүлөрдү эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деди. Ошондо жакандын шакирттери келип Исадан: "Фарисейлер да, биз да орозону көп кармайбыз. Эмне үчүн сенин шакирттериң орозо кармашпайт?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Күйөө менен чогуу турганда тойдогулар капаланышмак беле. Бирок күйөө алардын жанынан алынып кете турган күндөр да келет. Алар ошондо орозо кармашат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы салынган жамаачы эски кийимден сөгүлүп, жыртык мурункудан да чоң болуп калат. Ошондой эле жаңы шарапты эски чаначка куйбайт. Болбосо чанач айрылып, шарап төгүлүп, чанач жараксыз болуп калат. Жаңы шарапты жаңы чаначка куят. Ошондо экөө тең сакталат." Иса аларга ушуну айтып жатканда бир башчы келип, ага таазим кылды да: "Менин кызым өлүм алдында жатат. Бирок сен келип, анын үстүнө колуңду койсоң, ал тирүү калат" деди. Ошондо Иса шакирттери менен бирге анын артынан жөнөдү. Ошол маалда 12 жылдан бери кан агуудан кыйналып жүргөн бир аял арт жагынан келип, Исанын кийиминин этегине колун тийгизди. Ал аял: "Анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам" деп ойлогон эле. Иса артына бурулуп, аны көргөндө: "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды" деди. Аял ошол замат айыгып калды.
Башкаруучунун үйүнө келгенде Ыйса чоор тарткандарды жана дүрбөлөңгө түшкөн элди көрүп, аларга "Бул жерден чыккыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Эл аны шылдыңдап күлдү. Элди чыгарып жибергенден кийин Ыйса кыз жаткан бөлмөгө кирип, аны колунан кармап тургузду. Кыз турду. Ошондо бул кабар ошол аймактагы элдин баарына тарады. Ыйса ал жерден өтүп бара жатканда эки сокураны "Ыйса, Дөөттүн уулу, бизге ырайым кыл" деп кыйкыра ээрчип алышты. Ыйса үйгө киргенде сокурлар анын жанына келишти. Ыйса алардан "Жардам бере аларыма ишенесиңерби" деп сурады. Алар ага "Ооба Теңир" деп жооп беришти. Ошондо Ыйса алардын көздөрүнө колун тийгизип, "Ишенимиңерге жараша болсун" деди. Алардын көздөрү көрүп калды. Ыйса аларга "Бул жөнүндө эч ким билбесин" деп катуу эскертти. Алар болсо ал жерден чыгышты да, ошол аймактагылардын баарына Ыйса жөнүндө жайып жиберишти. Алар чыгып бара жатышканда Ыйсага жин оорлуу бир дудук адамды алып келишти. Ыйса жинди кууп чыгаргандан кийин дудук сүйлөй баштады. Ошондо эл "Исраил жеринде мындай нерсе эч качан болгон эмес" деп таң калып жатты. Фарисейлер болсо жиндерди ал жин башчысынын күчү менен кууп чыгарып жатат дешти. Ыйса бардык айыл кыштактарды жана шаарларды аралап, синагогаларда элди окутуп, патшачылык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, ар түрдүү оорулардан, ар кандай кеселдерден айыктырып жүрдү. Элди көрүп Ыйсанын боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жүдөп мүңкүрөп калышкан эле. Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: "Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнуна жалын кыла, ал өз түшүмүн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин."